Бишкек-Нарын Торғарт автожолунун 118-чакырымы башкача айтканда Боом капчыгайында таш түшүрүү иштери жүрүп жатат. Аталган иш-чараны Кыргыз темир жолу ишканасынын альпинист адистери аткарууда. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо адистери тарабынан жолдогу автоунааларды токтотуу маал менен да жүрүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 16 октябрынан 17 октябрына чейин тоо боорундагы таштарды түшүрүү иштери жүрөт. Бул убакыт аралыгында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жол жартылай тосулуп, тазалоо учурунда унаалар бир тилкеге багытталууда. Иш эртең мененки саат 9:00дөн 15:00гө чейин уланат. Боом капчыгайдын ичи аябай мындай кыйын участок, опасный участок болуп туруш үчүн ошон үчүн бул альпинисттерди окутуп ушуларды жаратканбыз. Булардын иштегенине бир 15 жыл болуп калды. Сырткары жол деген ошол график менен эле жабылат, поезд жол жабылат, токтотулат. Бизде окно деп коет, окно алабыз. 5-6 сааттык окно. Андан тышкары бул электроэнергиясы, поезд, автожолдун баары, автожол болсо ГАИ менен иштейбиз. ГАИлер биз менен чогуу иштешет, алар убакыт менен 15-20 мүнөттөн кылып ушу автожолду жаап берип турушат. Ошол маалда биз иштейбиз. Таш түшүрүү иши жылына 2 ирет тагыраагы күз мезгилинин октябрь айынын орто ченинен башталып, ноябрдын ортосуна дейре. Ал эми жазында туристтик сезонго чейин апрель-май айларында аткарылат. Мунун баштапкы максаты коопсуздукту камсыз кылуу. Анткени тоо боорундагы таштар жыл сайын ордунан козголуп, жүрүп бара жаткан поезд жана автоунаалардын үстүнө кулап түшүү. Анын кесепетинен ар кандай кырдаалдагы кырсык орун алуу коркунучу жогору. Поезд келатканда, неметип келатканда алдын ала ошону түшүп калат да. Поезд таш бояка түшүп калат, талкалап кетет, муну шпал сындырып кетет, рельс сындырып кетет. Антесе груженный поезддар кулап кетиши мүмкүн. Рельстен чыгып кетсе, чүйгө кирип кетиши мүмкүн. Таш түшүрүү үчүн жалпысынан 7-8 альпинист эмгектенет. Алар алгач кооптуу делген аймактарды аныктап алып, андан соң тазалоо ишин жүргүзүшөт. Коопсуздук үчүн аткарылып жаткан ишке байланыштуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын адистери автоунаа менен каттамга чыккандарга алдын алууну суранышат. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, Регион, Кемин району.